Assalamu alaikum, Kırgız elim, dostlar, tuğanlar. Bu bugünkü efirimden çıkışımdan sebebi көбүрөөк жанагыл мен чыгарган посттордун астында, видео эфирлердин астында комментарийлер жазылып атат. Эми жакшы положительный болгон колдоо иретинде комментарийлер албетте өтө көбүрөөк, бирок болбостон дагы баягы бир личносттун, бир адамдын же бир политиктин, саясатчынын көзүн көстөгөн дагы адамдар, ошолордун кошоматчылары дагы, ошолордун жардамчылары дейби, же азыр фейк деген жакшы бир ат бар экен, ошол фейк болобу дегиле ушул бир политиктердин кошоматчылары дагы жазган комментарийлери бар да, ошол боюнча кичине мындай талкуу, анан Facebook алкагында болуп аткан жагдайлар боюнча дагы силерге маалымат берип, анан силер менен маек курайын деп атам. Ушул эфирде сиздер суроо берсеңер болот. Жанагы мамологический центр боюнча, онкологиялык оорулар боюнча, дегиле Кыргызстандын ичинде болуп аткан акыбал боюнча, анан мага дагы персонально бетме-бет сын пикир айтсаңар болот. Көп адамдар сын пикир айтып атат. Сен болбосо убагында технический конопля өндүрүшкендир деп баштап алып, анан кийин өзүңө ликторат же бир тарапташтарды чогултуп алып, анан кийин каалаган темаңда сөз кылып, керек болсо азыркы бийликке дагы сын пикирлериңди айтып, барзейт этип баратасың, айбала дегендер да бар. Анан кийин саясаттан сен алыс болом дебедиң беле дегендер бар. Буга чейин каякта жүрдүң эле, шүмшүк дегендер бар. Дегиле көп сөздөр бар. Бирок болбосо дагы көп тарапташтарым жана менин сөзүмдү үндөп мага айтып, мен сунуштап аткан шарттарды, программаларды же бир сунуштарды колдоп аткан жана көтөрүп чыгып аткан демилгелерин колдоп аткан досторум, байкелерим, агаларым, эжелерим, карындаштарым бар. Алардын саны күндөн күнгө көбөйүп атканын мен байкап атам. Туугандар, ар бир адам адашып кетүүгө баягы жол ачылат. Негизи биз адамбыз да, биз пендебиз да, унутуп коюшубуз мүмкүн, адашып кетишибиз мүмкүн, көбөйүп кетишибиз мүмкүн. Ошондуктан мен ар бирөөңөрдү суранып кетет элем. Колдоп аткандарды дагы, жанагы ачуу сын пикир мага дагы жазып аткандарды дагы, сындап аткандарды дагы баарыңарды адилеттүү жана так, справедливый болгон сын пикир жана мени көптүрүп, кандай десем, баягы башка бир асман жакка учтуртуп, анан кийин мени адаштырып салбаңыздар. Адаштырып салбаңыздар. Интернетим слабый болуп атат окшойт. Ошондуктан мен силерден суранып кетем, мени карап коюп туруңуздар, туугандар. Көбөйүп кетпейин, адашып кетпейин. Сөздүн кыскасы ушул. Эми жанагы технический конопля деп калдым. Мен технический конопля боюнча айта кетейин, анда өндүрүшкендир боюнча суроо берсеңиздер да болот. Суроо бар болсо. Негизи өндүрүшкендирди эмне үчүн киргизиш керек экенибизди мынакей мен сиздерге ушул айта кетейин. Өзүбүз экономикабыз алсыраган, карыз алган өлкөлөрдүн катарындабыз. Биз суверенитетибиз бар болгону менен өзүбүздүн желегибиз, герб, жана бүт атрибутикалары, кийим, жанагындай жерибиз жана 7 областыбыз бар, ушундай болгон курамдуу болгон Кыргызстан мамлекети болгону менен көз каранды сыздап атабыз да, болбосо биз карызга кокодон баткан өлкөлөрдүн катарындабыз. Карызга баткан өлкө көз каранды өлкө болуп саналат. Себеби карыз алган адам дегиле карыз алгандын
колу же жолу ылдый болот да. Берген колдон ылдый болот да. Төмөнбүз да, сөздүн кыскасы. Ошондуктан биздики номинальный эле атыбыз бар, бул ачык айкын. Болбосо биз көз карандысыбыз башка өлкөлөрдүн оосун карап келатабыз, дагы да болбосо карап атабыз. Эми бул жагдайдан чыгыш оңой эмес. Албетте буга бардыгыбыз, кыргыз эли дегиле баарыбыз чогулап ушул жагдайдан чыгыш үчүн башыбызды бириктириш керек элекпиз да. Эми ал жагдай көрүнбөй жатат. Дагы да болбосо бөлүнүү, жарылуу, ар бир саясатчынын колдоочулары болбосо коктоголот болуп бөлүнгөнү, кыскасы ал жаатында дагы иш жүрбөй жатат. Ошондуктан бул өндүрүш кендирди киргизиштин себеби ушул болуп атат. Эл колдоп бериш керек болуп атат. Өкмөт муну иш жүзүнө киргизгенден дагы булар жолун билбейт кандай, билген күнүндө дагы булардын эрки жетпей тургандай көрүнүп келатат да жагдайчы. Ошондуктан биз көкбеттик кылып эле болбосо 100 адам, может быть 200 адам аябай бекем колдоочулар ушул жаатында иштейбиз деген уже жүздөгөн адамдар пайда болуп калды. Ошолор болбосо бекем эле келатабыз, келер жылы Кудайым бурса эгебиз депчи. Эккенге биздин шарттарыбыз бар, 7 областка эксек болот. Пилотный проект дейбизби же кандай эми, как угодно да. Но пилотный дегени соңойрок болот го. Бул жаатты эл өзүбүз киргизбесек, муну эч ким киргизип бербейт. Анан кийин кошумча иретинде айта кетейин, мындан биз наркоман да болбойбуз, нашакур да болбойбуз. Мунун биздин келаткан келечектеги балдарыбыз дагы наркоман болбойт, нашакур болбойт. Кайсыл себептен наркоман менен нашакур болуп атат? Себеп жумуш жоктуктан. Жумуш жоктуктан үй бүлө ажырашып, бирөөсү Россияда жүрөт, бирөөсү биякта жүрөт. Болбосо эки жакка кетип алып, экөөлөрдүн ортосунан экелери ажырап, бир жылдап бири-бирлерин көрбөй. Анан кийин тигил тияктан бир катын алып алып, эркеге кеткен болсо, бияктагысы болсо бирден бир эрге тийип алып, анан кийин ошентип үй бүлөлөр бузулуп атат. Бул жумуш жоктуктан. Жумуш жоктуктан наркомандар көбөйүп атат. Жумуш жоктуктан алкоголиктер дагы да болбосо көбөйүп атат. Айылдарга барсаңар, эртең менен таң атпай короз кыйкыргандан кийин намаз окуганы кетип, камокту көздөй чуркагандар камокту көздөй чуркап кетет да. Болбосо бул жумуш жоктуктан туугандар. Алкоголиктер көп бизде. Уурулук жумуш жоктуктан көп. Разбой жумуш жоктуктан көп. Наркоман жумуш жоктуктан көп. Чек арабыз эмне үчүн бекем эмес биздики? Биздин жумушубуз жок. Бизде өндүрүш тармак жок. Бизде өзүбүздүн ичибизден чыгарган орчундуу продукцияларыбыз жок. Продовольственный безопасностьубуз жок. Айыл чарба секторун полный талкалаганбыз. Анан кийин кантип анан бүт ууландык, жердин баары таң ууланды. Эми ошонун баарына эмне керек? Маданиятыбыз өлдү. Илим билим тармагы өлгөн. Образование, медицина, правоохранительный орган, судебная система, прокуратура бүт биздики талкаланган полностью. Бул оңдолбойт. Оңдолуш үчүн эмне кылыш керек? Экономиканы көтөрүш керек, акча керек. Ошолор жебей калыш керек да, ошолорду жебей тургандай зарплата төлөп бериш керек аларгачы. Сотко $2000 төлөп бериш керексиң, $3000 төлөп бериш керексиң. Прокуратуранын сотруднигине $2000, $3000 төлөп бериш керексиң. Юристке $2000, $3000 төлөп бериш керексиң. Булар төлөтпөй, булар уурдап атат. Түшүнүп атасыңар? Уурдап атат, жеп атат, уурулукту адалдаштырып алгандар. Булар түшүнүп атасыңар? Медиктерге $2000, $3000 зарплата төлөп берсең, Турцияга же башка өлкөлөргө кетпейт эле. Университеттерди бекер кыла турган болсоң, окуулардын баары бекер боло турган болсо, жакшы качественный студенттер окумак.
келип ол контрагын төлөйм деп тиги пол жууп, тиги официантка болуп бир жерде иштеп, же денесин сатып бир жерде иштеп, же эркектери болсо күнү түнү грузчик болуп иштеп, же дагы башка жакта иштеп, анан кийин зачет бергени барганы барып, тиги жанагы преподавательдерге зачеттун ичине очогон акчалары салып, жандай эмеспи? Ошонун баарына акча булагы керек болуп атат. Эми карыз алган өлкөбүз баардыгы тең бизде талкаланды да, могу адам баласын бул төрт жагы асты үстү менен 6 тарабы тең полный талкаланган да. Эмне кылабыз? Мигранттарыбыз кетип атат болбосо. Эми болбосо Кыргызстандын ичиндеги акчасы бар мырзалар, байкелер, эжелер, агалар акчасын Кыргызстанга салыш керек. Ачык эле салыш керек. Болду, Кыргызстандын ичине алып келип мен производство салам. Өкмөт аларды тиги тискиндебей, аларды налогооблагаемый кылып, тиги башта элек жаткан бизнесмендерди налог менен баш көзүн курчабай. Мына болбосо мынакей ар бир жерлерде митингдер азыр чыга баштаптыр. Тиги базардын өкүлдөрү жанагы кассовый аппараттарды койгонуначы. Эми бул налоговиктердин кылып аткан кадамын эми мен налоговик эмесмин, честно говоря. Но туурадыр, может быть, кассовый аппарат болсо, булар деген канча сом келип атат, канча сом кетип атат, билейли деп атат да. Эми жакыр өлкөдөн эмнесин билесиң? Ошол жагдай келип жаралып атат да. Жакыр өлкөдө, базарчы өлкөдө алып саткан, мен бир нерсени алсам, бирөөгө барып бир нерсени сата турган өлкөдө, базарчы өлкөдө эмнени шотко алганча акча кылгысы келип атат да. Кайра болбосо ошол эки бизнесмендердин үстүнө оорчундук алып келип атышпайбы? Ошондуктан өндүрүшкөндөрдү киргизиш керек болуп атат. Bundan жанагындай отход чыкпайт. Мындан жанагындай 25 миңден ашык болгон адал азыктар чыгат, кагазы чыгат, кездемеси чыгат, биотопливосы чыгат, продовольство чыгат, жерлерибизди семиртебиз. Кадимкидей ууланып калган жерлерибизди семиртебиз. Ирригационный системаны жасаганга акча жасайбыз. Малдарга жакшы тоюттарды жасап беребиз. Витамин беребиз аларга. Витамин, кадимкидей витамин, иммунитетин көтөрө турган витамин жей башташат алар. Дегиле бул өсүмдүктөн биз эч качан уттурбайбыз. Эми ошонун арасына аралаштырып себеп салам деген акмактар да чыгышы мүмкүн деп атат да. Байке дейт, мен сага ишенем дейт, бирөө менен сүйлөшсөмчү. Шакал Акылбектин кесепети тийди. Айтып атат да, байке дейт, мен сага ишенип атам дейт. Мен сага ишенем. Болбосо мен башкаларга ишенбейм дейт, өкмөткө вообще ишенбейм дейт. Правоохранительный органга ишенбейм, сот системасына ишенбейм. Анан кийин тигил технический конопляны себеп салганда сен наркотическийди себеп салып турсуң да алып барып соттоп салышы мүмкүн деп коркуп атат да, кабатыр болуп атат. Чынында элечи биз ошондой акыбалда жашап атабыз да, чынында келгендечи. Же ошонун астына жанагындай уяты жок акмактар арасына себеп салып анан кийин өстүрүп анан сатсагандай болуп калат. Дегиле бул жаатын ойлонуп көрдүң беле дейт. Ошол жаатын айта кетейин туугандар. Арасына аралаштырып жанагы технический өндүрүшкөндөрдүн промышленныйга колдоно турган наркотикалык заты 003 болгон, 001 болгон коноплянын, технический коноплянын арасына курительный марихуананы себеп салган күнүндө дагы тигил-тигини жеп чытайт. 1 гектар жердеги технический конопля мисалга алганда көлгө тиге баштай турган болсокчу, ачык айкын айтайын. Мына бул нашакурларда көрүшү мүмкүн, жана барыгаларда көрүшү мүмкүн. Эми корккондо эмне, туугандар? Кыргызстандын жаркын келечегине или чогуу адам таштайлык, же анда сен эле байы, же сен эле тиги жакшы жаша, калгандары жакыр жашасын. Ошолорго айтып кетейин. Тигил технический конопля, тигини туштетип коет. Тиги экөөнүн пыльцасы кошулганда, опыление болгондо. Технический конопляныкы тигиникин жана курительный марихуананы, жана дикорастущий марихуананы, конопляны, кара курайды жеп чытайт. Все болду, ошо менен оймин, бүттү. Тема аяк жабылат. Ал технический конопля болуп калат. Анда чаап алып келип туруп эле биз оокат кыла беребиз да. Каалаганыбызды жасап, алып барып сатып, фабрика, заводдор ачылат. Ал жагынан башыңарды оорутпагыла. Ачат. Акчалуулар стартта эле турат, ачат.
Эми жанагы правоохранительный органдардан корккондор бар да, баягы подставалар болуп калышы мүмкүн, аларда заработный платалары аз, анан кийин технический конопляны сепсең, муну септиң деп анан кийин келип сенин башыңды оорутушу мүмкүн деп ал жагынан да корккондор бар. Мен ошон үчүн айтып атам. Өкмөт бут тоспосун. Бут тоспосун. Болду. Жанагындай наркотигин сатып аткан маалында бирөөнү кармап алдыңбы? Болду, ал өзүнүн жазасы менен жооп берсин. Бизге азыр только бөлүп берип койсун. Технический конопля бул агрокультура. Аны дыйкандар себет, өндүрүш тармакка өткөзүп берет, өндүрүш тармагы иштетет, андан кийин өндүрүш тармактан тигил эмеге базар сатык тармагына бизнес чөйрөсүнө өткөзүп берет. Болду. А дүйнөдө 7,5 миллиард адам бар. 7 миллиард. Может, андан асты. Кеп анда эмес. Ошолорго тартуулайбыз да. Вот поэтому бул жерден мен бир проблеманы көрө элекмин, ошон үчүн айтып келатам. Өкмөт менен элдин экөөнүн ортосунда ынтымак боло турган, ассалому алейкум деп бири-бирибизге ишене турган акыбалга келиш керекпиз. Же болбосо ушундай мамайдын көрүндө ушундай болгон ит ыйлаган, тишибиздин кирин соргон өлкөдө жашай берелик. Көчөдө тургула, эртең менен баштап кечке чейин кете албай, маршруткаларга 15 сомдон төлөй албай, балдарыңар наркоман, нашакур болсун, тиги мынтык менен көтөрүп барып 3 бала 1000 сом алып соттолуп кетишти. Бир токмоктон баласы, кызы ооруп аткан аптекага кирип дары сураса, 101 сомдун дарысын сураса, бербей койгондон бар, ошолоки прилавканын ичинде дарыларды алып кетип калса, разбой деп туруп, да бирөөнү мына камап салды, болбосо кызы, баласы ооруп, жанагы пандемия маалында, билесиңер да. Ошондой жааттар көбөйө берет, наркоман, нашакурларыңар көбөйөт дагы, мал уурулук көбөйөт. Көп нерсе болот. Дагы да болбосо ошол эки беспределдин үстүндө жашап келе беребиз. Же акылга келелик баарыбыз тең, өкмөтү дагы акылга келсин, правоохранительный органы менен бирге, эми өкмөт булар бир да, судебный система акылга келсин, буларга талап коюш керек. Болду. Булардын беспредели менен эл өзү күрөшүш керек. Бири-бирибизге биз жардам чыгыш керекпиз. Же болбосо акылга келишсин дагы, навстречу кетишсин. Окат кылайлык биргеликте. Бөлүнбөйлүк деп атам. Ошон үчүн кыргыз эли келгилечи, биригейлик, жаманыбызда, жакшыбызда баарыбыз тең Кыргызстандын келечеги үчүн деп какшап келатканым ушул туугандар. Вот поэтому бул өндүрүш тармакты биз киргизиш керекпиз. Рано или поздно бул кирет туугандар. Просто эртерээк киргени жакшыраак болгондот да. Биз эртерээк дайындык көрөбүз да. Биз такиттак Казакстандан 2 жыл артабыз, Өзбекстандан 2-3 жыл артабыз. Бул жаатында эле ушул өндүрүш кендир жаатында. Россиядан 15 жыл артабыз, Кытайдан почти калп айтпасам бир 30 жылдан артабыз. Кытай муну өстүрбөй койбой, иштетпей койбой келбептир. Булардын иштетип эле келген экен, дыйкандары иштетип эле мындан керектүү заттарды чыгарып, кийим-кечектерди чыгарып эле илгертен бери эле келген экен да. Европа жөнүндө унчукпай эле, Европанын бир 30 жылдан бери иштетип келатат. Эми биз кыргыздардын мээсине тайкыбы, туугандар. Биз эмне келесиңизби? Мээбиз таптакыр эле иштебейби биздики? Биз эмнебизген башка дүйнөдөгү элдин өкүлдөрүнөнчү? Башка элдерден биз эмнебизгенбиз? Кыргызстан деле ошол эки Өзбекстан Советтер Союзунан бөлүнүп чыккан 91-жылы бөлүнүп чыкты. Казакстан деле ошентип бөлүнүп чыкты. Же эмне тоону казып, природабызды талкалап, дагы да болбосо тиги жерибиздин баарын тең уу менен уулантып, өзүбүз уудан жеп, анан кийин жанагындай онкологический ооруларга чалдыгып, анан кийин балдарыбыз кырылып, энелерибиз кырылып, төштөрүн кестирип, тоолорду биз кесип, азыр тиги түздөп салгандай энелерибиздин төштөрүн түздөп атабыз. Мөңгүлөрүбүз акпай калды. Туугандар, мөңгүлөрүбүздөн суу келбей калды уже. Мынакей, даже керек болсо кар жаабай атат. Бир гана Кудай билет, эндиги жылы, могу келаткан жылы 2022-жылы кандай акыбалда дагы жайды, күздү, жазды тозобуз.
Сууну көрдүңөр, берип салышыптыр. Эми ошол суунун баштарына бизге, биз өзүбүз суунун башындабыз. Бизге бербейби? Ошол экил жанагы мини гэстерди курам дегенде кереги жок болгон бюрократияны ман развайт этпейчи. Бер кур. Ал жерден электричество чыкса болду. Сен бер ошол эки электричествону ошол жердеги жашап аткан элдерге сатсын. Эми ошондо да кичине сабыр кармасын алар. Ооба, эми баарыбыз деген акча монтип эле кармагыбыз келип атат да туугандар. Чын-чынына келгенде. Бирок ошол жерлерден кичине сабыр кармайлык. Туризмди өнүктүрөлүк туугандар. Мынакей Караколдо, мынакей дүйнө жүзүндө дүңгүрөгөн Караколубуздагы мынакей кара жыгачтарды, арчалардын баарын тең мына Руслан деген байкебиз өзүнүн баракчасынан көрсөтүп атат. Бүт талкаланып тур. Уже бактарды түбөрдү менен кыйып ачыптыр. Ооруп калыптыр бактардын. Эми ошол Руслан Эсенкожоев байке чыгарды, бир препарат чыгарды. Ошол бактарды айыктырган. Элдерди тиги жанагы муун ооруларды, ашказан дегиле иммунитетти көтөргөнгө суу чыгарды. Бирок ал да астык кылып атат. Технический коноплянын майы керек болуп атат бизге суудай. Мына эми ушул жакка өтөлү, мына онкологиялык оорулар жаатыначы. Онкологиялык ооруларды бул алдын ала бөгөт коет эле. Ушул технический коноплячы. Туугандар, кичине бөлүшүп койгулачы. Уйөрмандар, меники дегиле ушу бир 5-6 адамдан эле ашык көбөйбөйт да. Мен атайын дагы бир аккаунт ачып алдым. Азыр ошондон карайынчы. Бияка бирок чыкпай атат го, мен прямой эфирге чыктым деген. Ушу жалдырап бөлүшүп койгулачы, айланайын, бөлүшүп койгулачы деп эле жалдырабай өзүм эле бир телефон кредитке алдым. 5% кредитке алдым, туугандар. Мен процент дегенден алысмын. Көздү жумуп мейлем деп айына 2000 сомдон төлөп турам деп бул телефон талкаланып калды эле. Муну мен рабочий кылайын деп атам азыр. Ошол эфирлерди бөлүшүп тургангачы жалдырабай. То кайрышы болуп бүттүм, жалдырап элечи, бөлүшүп койгулачы деп. Башкалар бөлүшүп койгулачы деп суранбайт экен. Мен эле суранам всегдачы бөлүшүп койгулачы деп. Башка блогерлердин же жанагы саясатчылардын күчүктөрү эметкен эфирлерде тиги бөлүшүп койгулачы, айланайын, бөлүшүп койгулачы деп эле жалдырабай бөлүшөйүнчү. Тиги башка блогерлердин же жанагы чын жылга байланган күчүктөр чыгып сүйлөсө, тим эле элдин баары ошол жерде жүрөт. Алар суранбайт экен. Чын жылга байланган күчүктөр чыгып сүйлөсө, тим эле элдин баары ошол жерде жүрөт. Алар калп айтпасам 20 эмеген 15 адам уже кошулуп кетти. Адам кошулду. Технический конопля. Мо ошол группаны ачып койдум. Ушул тех кон дегенге именно ошо технический конопля боюнча иштешели, ушул жаатын иштетелик деген адамдар ошол экини коркпостон бөлүшөм мен, коркпойм мен, келгиле ушул жаатын иштетелик, талаптарды коелук дегендер ушул эки техкон деген группа тиги аккаунт ачып койдум. Ошол экиге катталгыла достуккачы. Анда достукка көбүрөөк эметели, эл чогутайлы. Кыскасы жумуштар алдыда толтура туугандар. Жаз эртең эле келет. Мына аз эле убакыт калды. Ошондуктан финансовый жаатында да бизде проблемаларыбыз бар. Садыр Рожовичке кирип жолугуп чыгыш керек. Ал менен бетме бет сүйлөшө турган сөздөрү бар. Бул жаатын киргизе турган бул жогорку кеңештегилер бардыгына эле азыр талаптарды кое турган убакыт келди да, талаптарын коебуз болушунча. Жаз алдында бул жаатын иштетип кетебиз. Ал эми жанагыл онкологиялык ооруларга алдын ала бөгөт койгонго ушул эки технический коноплянын майы суудай керек болуп атат. Мынакей таластан бир эже чалды. Күйөөсү жанагыл бир почкасын кестирип, бир почкасы калыптыр. Ошол менен жашайт экен. Жанагыл эмеге барат экен. Тиги канды бир колунан эметип кан жүгүрткөн эмне деп койчу жанагы. Барып отурат эмеспи? Гемодиализде отурат экен жолдошу. Ал эже да көрүп калышы мүмкүн. Эми андай адамдар өтө көп экен.
быжырап могу онкология менен азыр энелердин артына коргойлук туугандар, энелердин артына жөлөк болуп туруп берелик деп сөз көтөрүп чыккандан бери өтө көп онкология ооруга чалдыккан адамдар чалып атат, личкаларга жазып атат. Болбосо бизде жаман көп экен. Ар бир үй бүлөдө менин оюмча бирден, экиден оорукчан адам бар экен. Жок, онкологиялык эмес, деги эле же суставы ооруйт, же баш ооруйт, психически больной, же тиги нервный, же болбосо өпкөсү ооруйт, же көзү ооруйт, деги эле бүт эле жерлери ооруган адамдар өтө көп экен. Менин группага кошулуп койгулачы. Нурбек мырза, сизди кайсыл группага, эмегеби? Технический коноплягабы? Кадырбек байке, Нурбек Кусейинов деген байкени группага кошуп коюңузчу, ссылка жиберип коюңузчу, пожалуйста. Тиги технический конопля дегенчи, анан кийин модератор же администратор кылып коюп, анан ошол технический коноплянын ичин бир шырадан тазалап чыккылачы туугандар. Чересчур эле саясатташып кетиптир. Эми ал технический конопляны кичине группанын ичин мындай тазараак кармаганга аракет кылайлычы туугандар. Себеби ал жерде эл бир маалымат билем деп кирип калышы мүмкүн да, именно ошол технический конопля боюнча. Анан мен көп адамдарды модератор, администратор кылып салгам башындачы. Себеби мен элиме көздөлгөн ишти айтып атам да, элим иштеп калсын деп атам. Муну чогулап иштейлик, баарыбыз тең биригелик. Ошондуктан мен кызганган жокмун. Баарын администратор кылдым. Ким колун көтөргөндүн баарын тең кылдым. Бир комментарий жазганга администратор кылып салгам. Потому что мы не жадные. Жадный болбойлук туугандар. Жадность фраера губит дейт, билесиңерби? Жадный болбойлук. Жадный болуп келдик, уже мы все приехали. Вот поэтому ал жерден просто силерден суранып кетем, ошол группадагы отурган администратор, модератор дегиле адамдар технический конопля жаатында кичине көбүрөөк информация таштагылачы ичине. Себеби бул келер жылы бизге өтө керектүү жана экономиканын бир чоң бир акча булагына айланган жаат болуш керек да, Кудайым буйрусачы. Тазаладым бир партия дейт, тазаладым бир партия. Ооба, мен баракчага кириңиз дейт. Ооба, тех конопля. Ооба, мына Нурбек мырза, бул тиги Кадырбек байке сизге жиберет. Анан туугандар, жанагыл онкологиялык оорулар боюнча проблема өтө көп экенин мен мына ушул энелердин артында туруп берелик дегенден мен билдим да. Бул эфирде мен эмоцияга алдырбай сүйлөп атам. Себеби уже мен өзүмдүн психикамдагы, өзүмдүн дагы мээм дагы ордунда болбой баратат. Баягы күнү аябагандай кабатыр болдум. Журналисттер келбей койгонунда аябагандай ичим ачышты. Ушул журналисттерге дегиле технический конопля боюнча мен анча кыйкырып келдим. Бирөө дагы даже интервью алам деп бир эле Исмат деген эле бир мырза өзүнүн YouTube каналынан интервью алган болчу. Калганы бардыгы эле өзүбүз эле интервью, блогерлер эле бири-бирибизден интервью алып келип. Анан Next TV деген сайт, канал интервью алды эле, бирок ал да интернет тармагына эле пускайт эткен болчу да. А болбосо ошол энелерибиздин чогулушуна келип беришкенде сонун болмок да. Мен мындай бир жагдай жаралып атат да, ушул биз энелерден төрөлбөй эле. Мен мисалы үчүн энемди жоготком да. 17 жыл болду энемдин жоктугуна. Бул кандай экенин мен билем да, туугандар. Анан мен ошондо аябай чыдабай кеттим. Көп нерселерди айтат элем. Азыркы өкмөткө дагы, азыркы властька дагы, в лице Садыр Нуркожоевича, жанагы прокуратура, Зулушев, ГКМнын Ташиев бардыгына да полный кайрылайын дегем да. Булар кадимкидей эки стандарт менен, эки жүздүүлүк менен оокат иш алып баратасыңар деп айтайын дегем. Анан мен баягы толкунданып отуруп, анан башка темада анан жаныбыздагы энелер дагы мени мынтип чымчылай иштеди. Уланбай, сен катуу айтат экенсиң, катуу сүйлөйт экенсиң, сарсаноо болуп атабыз сага, кичине таптачы өзүңдү, оозуңду таптап сүйлөчү. Баары өлүп, ары калсын. Сен ден соолугуңду карачы, келип сен по твою душу да келип калышы мүмкүн. Ошондой сен ошондой өзүңдү алып барат экенсиң деп калды да. Ошентип кадимкидей эле тосуп
тосуп калышты да. Мен үчүн болбосо айта турган сөздөр өтө көп да. Садыр Нуркожоевичке официально кайрылууларды кылдык, дагы да болбосо кылып келатам. Жакшы айткан сөздү деги эле түшүнбөйт экен да. Буларчы жакшы мындай келгиле чогулап биригелик десе муну түшүнбөйт экен. Журналисттер да түшүнбөйт экен да. Бизде ушундай ич тарлык болуп калыптыр. Бул даже группалардын ээлеринен, администраторлорунан да байкап койдум да. Булар ушундай ойлошот окшойт. Садыр Нуркожоевичтин группасындагыларга жакшы бир мындай положительный бир пост жазсаң, ал кое берет экен да. Bir кичине бир каршыраак бирдемке айтып койсоң Садыр Нуркожоевичке болду. Ошол эле Ташиевке деле ошондой. Булардын ар бирөө эл уулдары да, ар бирөөнүн группалары бар. Бул Facebook'тачы мен андан башка жаатым жок болуп атат. Платформамчы чыгып сүйлөгөнгөчү. Анан кийин Мадумаровдуку өзүнчө, Садырдыкы өзүнчө, бүт баардык бар. Бабановдуку бар, тиги Матраимовдуку бар. Ким бар, бүт баарыныкы бар экен да. Группалары ичинде 15 миңдеп, 100 миңдеген подписчиктери бар болгон, ошолордун поддакивать айтат экен. Да, о дегендери бар экен да. Ушундай да, всё поддакивают да. Всё время эле. Баары сонун, баары идеальный, баары булар тим эле алтын. Булар эч бир чыккынчылык кылган эмес. Кыргызстанды өркүндөтүп, гүлдөтүп, өстүрүп келишкен 30 жыл тим эле сонун жашаганыбыздан кийин азыр 30 жылдан кийин тиги дагы да болбосо өнүгүүнүн жолунда эч бир проблема жок. Энелери соорубайт, балдары соорубайт, эч ким тиги онкологиялык оорулар жок. Министерство сельского хозяйства сонун иштеп атат, прокуратура сонун иштеп атат, судебный система идеальный. Мигранттарыбыз жок. Кыргыздардын баары дүйнө жүзүнө кеткен эмес. Ордуларына башка бизде мындай да смена болуп атат да. Кыргызстандын баары тең, кыргыз элдин баары чыгып, башка улуттун өкүлдөрү келип, мынакей кантка барсаң, шаардын ичине кирсең, индусу да жүрөт, пакистанцы. Мен аларга каршы эмесмин. Просто мен несправедливо болуп атат деп атам да. Жүрөт, мейли акчаларын алып турат. Болбосо ошолор бирок үй, квартира сатып алып атат. Берде чоң политика жүрүп атат. Башка улуттун өкүлдөрү келип бизден үй, жерлерди сатып алып атышат. Алып келишкен. Бизге татыктуу заработный плата төлөп бере албайт. Ошо ипотекага ала турган, ипотеканы 5 миң сом кылсын, 10 миң сом кылсын, ошондо алат. 20 миң сом, 30 миң сомдон ана 30 жылга чейин төлөттүртпөй. Анан ошо группалардын админдери ушундай экен да, буларчы, бул ушул ичиндеги элдерин мында вакуумда кармагысы келет экен да. Түшүнүп атасыңар туугандар. Жаман сөз айтылбаш керек да. Жок туугандар. Акыйкаттан качып кутула албайсыңар. Мен жалдырып атам, баарыбыз тең жалдырып атабыз. Бирок все равно акыйкат келип жетет. Кудай бар да, Аллах бар. Үстүдө турган Кудай бар, туугандар, ошону эч качан унутпагыла. Мен бир аятты билем, мен досконально айтып бере албасам дагы, ушундай таристе булчу. Силер ойлойт экенсиңер дейт. Аллах субхана ва тааля ушундай айтып атат, вы думаете дейт. Мени алдап атам депчи. Мен алдап коем деп ойлойт окшойсуңар элдер дейт. Мен силер ким экениңерди билем. Мен силерди алдап коюучу затмын дейт. Аллах субхана ва таалячы. Эми алымдар чыга калбагыла, бул каякта бир аятты окуп атат. Примерный да ушундай интерпретациясын айтып атам. Мен Куранды дагы окуп жарымдан келип токтоп калдым. Көп эле аяттарды окуп келатам. Аялдарга кандай мамиле жасаш керек, энелерге кандай мамиле жасаш керек. Мына болбосо тиги балдарын, тиги өзүнүн кыздарын зордуктаган аталар көбөйүп кетти. Өздөрүн суицид башын жерге таштагандар көбөйүп кетти. Bunun bari emneden gelip çıktı yani. Hiç kimler задаваться etmey атасыңар туугандар. Мен муну анализ жасайм да, могу Facebook'tan. С чего это все? Эмнеге болуп калды ушундай депчи. Потому что ошол чириген система ушу калып келген. Понимаете? Ошого ар бирөөсү жарга такап келди. Илим билим тармакты талкалап коюшкан болсо, взятканы адалдаштырып коюшкан уурулукту. Докторлорго биз жүрөгүбүз менен берип атабыз. Чисто от души. Турабы? Алар 2 миң, 3 миң доллар зарплатасы болсо, алар элден сыкпай калат эле да, докторлор дагычы.
ошол профессорлор, окутуп аткан профессорлордун зарплатасы 2-3 миң доллар болгондо алар взятка албай калат эле жанагы зачетторго. Бетиң барбы деп ошондо айтмакпыз да, бетиң барбы айланайын, байке, аксакал деп. А могулар азыр улумундун азыр ушул акыбалга алып келгендердин беттери жокму? Академ наукта отургандар эмне эчтеке изобретать эткен эмес. Бизде болгон балдар, тупой балдарды көбөйтүп койгонда, нас ни к чему не научили. Уурулукту адалдаштырганды үйрөтүп берип койгон болду. Ну, признать-то надо же, туугандар, признавать этелик да. А базарга отурганды үйрөтүп кереги жок, ал жерден сен акча санаганды билсең болду. Үстүндө кошуп сатканды, уже сен ал өзүңдүн тиги алкымыңа, уятыңа, напсыңа жарашалуу да, базарда отурганчы. Базарда отурган адам бир нерсе придумывать этмек беле. Этпейт, анын алат сатат. Мен тиги базарчыларга, базарда отургандарга каршы чыккан жокмун, туугандар. Мен силерге айтып атам, к чему нас привели, понимаете? Эмнеге алып кел, өндүрүш тармакты талкалады. Айыл чарба жакты талкалады, бүт талкалады. Ошолор мына ушул жерде эле отурат, баары тең. Ошол арасында Садыр да бар, Мадумаров да бар, Ташиев да бар, тиги ким дагы бар, тиги Бабанов да бар, бүт баары бар. Өмүрбек Черкешевич бар. Дагы ким бар? Айткылачы, Раим Матраимов бар, Алмаз Саршенович бар, Бакиев бар. Бүт баары бар, бүт. Булар 30 жыл ушундай акыбалга алып келген буларчы. Булар ошол эле жүздөр жүрөт. Артында бараткан балдары да ошолор эле. Эми правильный вопрос задается, да, может быть, бирөөңөр айтышыңар мүмкүнсүңөр да. Өзүң менен өзүң сүйлөшүп атасың дейсиң, мен өзүм. Ачылды, бийликтеги журналист бар экен, только айлы калышат. Да. Эми ал Россиянын каналдарын көрсөңөр деле көрүп атпайсыңар, ал жерде ушундай бийликчил журналисттер мен мисалы үчүн КТКРди коомдук эмес, мен ПТКР деп айтам деп, ошо ПТКР деп айтып жүрүм. Ал президентский телерадио компания да. Бул ушул өкмөттүн, ар бир саясатчынын бирден каналдары бар экен. Билесиңер да, Өмүрбек Черкешевичтики жалбырак, тиги Бабановдуку НТС, так, регион, Ташиевдики, Садырдыкы 7 канал. Дагы ким билесиңер да, туугандар. Мында 200-лүктү токтотойлучу. Булар үстүдөгүлөр 200 боло берсин. Биз эл 200 болбойлучу. Мен силерден ошону суранып атам. Что нам еще терять? Айтсаңар, туугандар, что мы должны еще потерять? 200-лүктөн айрылыш үчүн, кошоматчылыктан айрылыш үчүн эмнебизди да терять этиш керекпиз биз? Же силерге жагабы ушундай жашоо? Өзүмчүл, меники эле болуп турса экен, мен эле, меники, менин жашоом эле деген силерге жагабы? Моинелерди кантип коргоп калабыз деп мынакей дагы да болбосо, бул проблема бүт элек. Ошол эле Султангазиеванын 2-3 эмеси бар экен, тиги частный клиникасы бар экен. Мынакей, мен силерге эфирлерди жүктөп атам. Мен ошон үчүн жана админдерге дагы сын пикир айтып атканым ушул да. Ошол эфирлерди тиги энелердин жанагында кордук көрүп атканы боюнча жүктөсөм, удалить этип атат. Кадимкидей эле удалить этип атат. Кердектер блокко киргизбей атат. Вообще, ондай бет калбай калыптыр биздечи. Ушул бул колуңардын учунда эле да, ошо админдер силерден делечи. Бул киргизип койду, башка элдер маалымат алсын. Кичине мындай общий резонанс түзө коелуп, мына Садыр Нуркожоевич деп кыйкырып келатабыз. Кердектер бирден еще осмеливаются, уяты жок кердектерчи. Министрге барып кайрылуу кылбайсың. Энелер бир эки эмчеги жок эне. Бирөөнүкү бир эмчеги жок. Бирөө вообще баса албаган, иммунитети слабый болгон аялдар. Ошол Министерство здравоохранения өзү чыккынчылык кылып аткан министерствого барып алып, анан кийин ошол жерден справедливость издеп табабы? Эмнеге ушул логикаңар ошого жетпейби, туугандар? Могу Кудай берген мен ошого силерге мындай посыл бербей атабы, айланайын. Ал өзү кылып атат, ошол эки чыккынчылык кылып атат. Токтотуп коет эле да. Турабы? Жок дейт, ошол эки министр здравоохраненияга бар айтпайсың, Садыр Нуркожоевичтин башы чыдабайт, анын баарын көтөрө албайт.
Ансы деле түйшүгү көк болуп атат деп. 15 мүнөт экен, элдерди ошол 4 энени кабыл алып койсун. Мени менен кошо алып койсун. 15 мүнөт. Бизге 20 мүнөт эле жетет. Эки энени айткандан кийин Садыр Нуркожоевич деп түшүнүш керек да. Бул Facebook'та деле мына Садыр Нуркожоевичке деле мына мен ачык эле айтып атам. Садыр Нуркожоевич. Сиз деле ушул Facebook'та отурасыз, кирип карап атасыңар. Эмне ушул кенелердин көйгөйлөрүн көрбөй элесиңерби? Онкологиялык оорулар боюнча маалыматыңар жокпу? Ошол кумтөрдөн түшкөн мен мисалы үчүн дагы бир жолу айтып атам, дагы айта берем. Мен үлүшүмдөн отказ кылгам. Ошол менин үлүшүмдү дагы башка албай калгандар, билбей жүргөндөр бар, үлүштөрү бар экенчи ошол кумтордон. Ал ошол кумтор болду эң башкы башат ушул. Бүт уурулукта адалдаштырылган, бүт келген президенттердин чөнтөгүнө мына Акылбек Жапаров өзү айтып атпайбы? Ошолордун чөнтөгүнө дойлалар түшүп турган, ошол жерде 200, 300, 400 миң долларлап алган, зарплата алган. Алардын мээси эмне? Менин мээмден алардык алтын кемби? Же ошол кумтордо бар иштеген тиги совет директордун мээлерин алтындан жасалып калабы? 200 миң, 300 миң доллардан эмне деген акча бул? Кана адилеттүүлүк? Жаратылышка чыккынчылык кылдык. Мына тоолорду кырып салдык. Жер эненин эмчегин. Анан конечно мөңгүлөрүбүздүн баары жок болот, сууларыбыз жок болот, табиятыбыз өлөт. Эненин эмчегинен сүт чыкпай кала турган болсо, каяктагы дени сак мырзалар, айымдар төрөлөт? Ким чек араны коргойт? Мынакей бүгүн тиги Тажикстанда дагы болбосо ат салып турбойбу? Не бир байкуш водительди көрбөдүңөрбү? Мына ролик чуркап жүрөт. Ошол экени мен жүктөп койдум эле. Жок, Садырдын тиги Байкенин тарапташтары берөөңөрдү ачып карап койгон жоксуңар. Көрүп атасыңар. Но ачып же бир лайк басып, репост кылып койгон жок. Силер антсаңар, анда силер тиги Садыр Нуркожоевичке каршы чыгып калган болуп атпайсыңар. Мадумаровдуку аныкы да кылбайт. Себеби ал Баткен жагында тиги канителдин бар, ошол проблеманын бар, ошонун мойнунда жүктөлгөн деп тигил тарап айта калат деп. Ошол ойдон калып кете берсе, силер ойлоп атасыңар, ошол менен тынчыйт, сонун болуп калат, көрмөксөн болуп калдык. Көрмөксөн болуп койсак ал көйгөйлөрдүн баары бүтүп калат. Энелерибиздин эмчектери кайра ордуна туруп калат, рак оорусу азайып калат, силер көрбөй, бөлүшпөй койсоңор. Же Садыр Нуркожоевич көрбөй калсаңыз, сиз ушул проблемадан алыстап кетип калам деп ойлоп атасыңарбы? Ойлоп атасызбы? Ничего подобного. Үстүнө мынтип эле келип жыйыла берет. Муну чечиш керек, мунучу комплекста келгиле, бир жак жагын биз тартып кетели деп атабыз. Мына бергиле өндүрүшкендер жакты иштетелик. Мына мен 1 жыл болду какшап атам. Болбосо бир бала тиги Садыр байке, тиги Садыр аба бизге школ салып берип койчу деген бир жанагы жаш баланы 1,5 ай 2 ай качет эттиңер го. Блогериңерден баштап, журналистиңерден баштап. Мен ал балага эч бир каршылыгым жок. Өмүрү узун болсун. Бирок ошол баланын жашаган өлкөсүн сактап калайлы, Кыргызстанды. Флагыбызды сактап калайлы. Жерибиздин бүтүндүгүн сактап калайлы. Болор иш болуптур эми. Келгиле. А болбосо силер өзүнчө силер бир мамлекет болуп, тиги каста, элита байлар властка жетип калгандар. Дейди болгон карапайым эл, мага окшогон мээс айланып калган чыккынчы. Сейчас. Келинчегим көрүп калып, ошо хабатыр болуп атат. Кыскасы ошондой туугандар. Бул проблемалардын баары тең жыйыла берет. Силер хотите вы этого, не хотите. Всё, бул чогула берет үстүнө. Ошондуктан көзүбүздү чоңураак ачайлык туугандар. Дагы алдыда биздин проблемаларыбыздын баары тең. Элдер кеткени кетип атат, күнү түнү кетип атат. Күнү түнү. Ордуларына башкалар келип атат. Башка улуттун өкүлдөрү келип атат. Мен ар бир Кыргызстандыкка кайрылып кетем. Энелерибизди коргоп калайлы. Балдарыбызды онкологиялык ооруларды келгиле, ошого биринчи көңүл бурайлык. Чек арага мынакей талап койгула. Чек араны бекемдегиле деп. Жанагы байрактарды алып тур деп интернеттен бүт жерден көрсөтүп салдыңар, телевизордон бүт. Военный тайна деген барбы бизде?
деги. Мен морекил мем тупой мем мага айтып атат. Көрсөтпөш керек аны жар салып тайтактын баарына тиги бизде бул барды. Эмне антип айтсаң тиги башкалар коркуп калат дейсиңер. Элди чогулуш керек, элди, эл дүйнөлүк коом элге көңүл бурат. Мына Кытайда жана уйгурларды кыйноосунда канча жыл кыйнады. А болбосо дүйнөлүк эл коомчулук кыйкырын окурун отуруп аттына болбосо да ошол экенин аста болсо да тыйбадыбы? Же андай эмеспи? Глейген Кытайга. Туугандар, Садыр Нуркожоевич, мен кайрылуум Садыр Нуркожоевичке, Садырбайке. Ачуу сын пикирди айтканга ар бирөөбүздүн укугубуз бар. Кыргыз элим, кайрылуу силерге. Ачуу сын пикир айтканга укугубуз бар. Бири-бирибизди түздөй турган, биз эл бири-бирибизди түздөй турган. Күзгү биз өзүбүз түздөбөсөк бизди келип эч ким түздөп бербейт. Энелерибизди коргоп калайлык. Онкологиялык ооруга чалдыккан 10 миңден ашык энебиз бар экен. Мынакей кыйынчылыктарын көрүп, 1-2 болгон Садыр Нуркожоевичтин, мынакей Садырбайке, сиздин неправильный болгон тиги министрлериңиз, кадровый жаатында туура эмес алып барып аткан министриңиз досуңузбу ким деги? Ошол экинин велениясы менен сизге таянышып 10 миңден ашык болгон энелерибизди мынакей кордоп атат азыр могу онкологиялык центрдин ичинде мамала кетки центрди жаап. Ар бирөөңөр чакырып кетем. Мен тиги страничкамдагы энелердин кордугу деген канча деген эфирлерди изилденип койгула. Изденип койгула ар бирөөңөр. Кайра сурай бербей, бүндө түшүнбөй атабыз, мебиз жетпей атат, эмне жөнүндө сөз болуп атат. Башынан баштап аяна чейин көрүп туруп, анан кийин ар бирөөңөр бирден эмес, 10дон жилитсеткиле. А может чын деле Садыр Нуркожоевич көрбөй атат. Жеткизбей атат. Эл көтөрүлөлү, эл колдоп берели энелерибизди. Апластический анемияга чалдыккан балдарыбыз бар. Ар бирөөнө $100 000 болгон лечение керек болот. Лечение, пересадка костного мозга. 30 балабыз бар экен ошого чалдыккан. $3 миллион жок Кыргызстанда. Анда жашабай эле коелу, анда кетип калабыз андачы. Баарыбыз тең эле. Ошого алып барып атат ар бирөөбүздү. Кайдыгерлик алып барып атат. Ошондуктан мен ушул акыркы сөзүм эмоциональный болуп калышы да ушундай болуп атат, туугандар. Мен да өзүмдүн кичине эмоциядан чыгып эметип атам. Андан башка билбей калдым кантип жалдыраш керек экен. Мына керек болсо айтып атпайм, даже жилитсеткилечи деп да ар бирөөңөрдү мен просто чакырып кетем. Адилеттүү болушкачы. Адилеттүү болойлук, туугандар. Кыргызстанды жаркын келечекке өзүбүз эл биригип, чогулуп, бир муштум болуп, бир эле туунун астында бар туубуз ал. Ошонун астында биригип алып, баарыбыз чогуу бир оокат кылбасакчы, эки жүздүүлөрдүн, жанагы калпычылардын куралы оюнчугу болуп, адашып жүрө бере турган болсок, дагы да болбосо анда биздин кыйынчылыктарыбыз алдыда. Ошондуктан ар бирөөңөрдү мен адилеттүүлүккө чакырып кетем. Жана Кудай берген мээни иштетелик, чогулап, бири-бирибизди түртөйлүк, бири-бирибизге жөлөк болойлук, жана ушул энелерибизди, жана балдарыбызды коргоп калайлык. Өзүбүздүн табиятыбызды коргойлук, туугандар. Тоолорду токтотойлук касканды. Садыр Нуркожоевич, бул кайрылуу элге дегенден ар бирөөңөргө, сизге дагы кошумча иретинде. Себеби сиз да элсиз, элдин ичинде чыккансыз. Сизди биз алып барып отургузганбыз ошол жерден. Кел, адилеттүү бизди башкарып бер деп. Болбосо отурган жериңиз билесиз кай жерде отургансыз сиз. Кудайдын буйругу болду. Элдин каалоосу болду ушул жерге алып барып сизди тиги отургузганыңачы. Үмүттү өлтүрбөй эле сиз өлтүрүп атасыз күнүгө. Ошондуктан туугандар, мен силерди адилеттүү болгонго чакырам. Жана калыс болгула, ар бир саясатчынын дагы колдоочулары колдобой койгула дебейм, колдогула, бирок адилеттүү көз караш менен колдогулачы, туугандар. Адилеттүү көз караш болсун.
Assalamu alaikum.